Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Докладты уктук. Таза суу, ирригация иштери, айлык маяна, пенсиялардын көтөрүлүшү бул түздөн түз президенттин демилгеси менен ишке ашып жатат деп айтат элем. Кечээ 2018 бюджеттин аткарылышын уктук, ал жерде аткарылган жок. 2019 жылдын бюджети салык жагынан 6 миллиард кирешеси булагы төмөндөдү. 2019 жыл өзгөртүү толуктоо келип атасыңар. Бүгүн депутаттар бекитип берсе керек. Ошол бекиткен бюджетти аткара аласыңарбы? Аткарасыңар. Урматтуу коллегалар, уктуңар, премьер-министр дагы аткарабыз деп айтты. Бул дагы мыйзам менен бекитилет, урматтуу коллегалар. Ошону жакшылап угуп алгыла. 2020 жылда мен докладты да аябай уктум, карадым, окудум. Чындыгында айтканда жаңылыкты мен укпадым. 2 миллиард сомду мына былтыр бекиткенбиз региондор өнүктүрүү боюнча. Ошону дагы иштете алган жоксуңар, быйыл дагы ошол эле. Баягы 600 миллион стим грант, 600 миллион айыл чарба субсидиясы, 500 миллион бул НДСтин возвраты. Ушул акчалар экономикага эч кандай таасири жок. Экономиканын негизгиси бул бизнес. Мен сизден мындай күттүм эле. Ушу 2020 жылда жаңы технологияларды алып келебиз, жаңы инновацияларды алып келебиз. IT технология багытында биз субсидия беребиз. Мына Кытайда мамлекет деңгээлинде мамлекет каржылоо кылган биринчи кезекте, азыр бүгүнкү күндө номер 1 IT технология боюнча. Ошону тилекке каршы мен билген жок, көрбөдүм. Мына Өзбекстан текстиль жагынан, Өзбекстан биздин текстиль жагынан бизди алып коюп атат. Көрөсүңөр, эртең Россия базарын алат. Сиздер жакшы билесиздер, ноябрь, октябрь айынан баштап октябрь Кытай мамлекетинин эркин соода болду. Бүгүнкү күндө EAS келишим түзүп атат Вьетнам менен, Сингапур менен, Иран менен эркин соода жүргүзүп атат. Вьетнам бүгүнкү күндө текстиль боюнча абдан күчтүү. Ошол жагынан дагы абдан караш керек да. Бул жагынан мен уккан жокмун.